Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу катталуучулар. Жанагы Томдо болгон 13 жашар кыздын зоруктолуусу боюнча көптөгөн менин катталуучуларым өзүмдүн ой пикиримди айтып билдирип кетесиңби деп суранып калышат. Ошол боюнча менин оюм. Эми ал боюнча деги эле комментарий бериш же бир нерсе айтуу өтө кыйын, өтө оор, өтө оңой эмес окуя. Биринчи кезекте жанагы Сабыр Сооданбеков деген судья боюнча айтып кетет элем. Бул адам эмес. Бул киши адам эмес менимче. Ал судья болмокту көрсө, элдин арасында дагы башын көтөрүп жүрүүгө мындай моралдык укугу жок адам деп ойлойм да. Мен көрөт элем ошол адамдын Кудай аны жүзүн нары кылсын, бирок ошо 13 жашар кызын ушинтип 3 килейген эркек зордуктап күнүгө жыныстык катнашта кылып жүрсө, мен көрөт элем ошол судья кандай мамиле кыларын да. Анан ошол экил акмак КПИ болуп алтысын алып коюп анан кылчысын кылып коюп отурган бул адам эмес деп ойлойм. Менин жеке оюм, бул кишини адам деп айтуу мүмкүн эмес. Мен башка нерсе айтып кетет элем да. Мен ошол эки кыз киши жашаган жана ошол жердеги жана 3 зордуктаган адам жашаган айылдын тургундарына кайрылып кетет элем. Урматтуу ошол жердин жашоочулары, тургундар. Ошол зордуктады, жыныстык катнашка барды деген адамдар менен кантип, кайсы бетиңер менен учурашып жүрөсүңөр? Ал адамдардын бети жок. Ал адамдар эмес. Ошол эки жерде дагы эле жашап жүргөнчү. Эгер ошол жерден алар качып кетип, жоголуп кетпесе, ал адам эмес. Биз ошол жерде коомубуз аларга чара көрүшүбүз керек да. Сот чечет, укук коргоо органдары чечет деп отура беребиз дагы, бирок күнүмдүк жашоодо алар менен кадимкидей эле эчтеке болбогондой эле учурашып эле кандай деп коюп, ичиңден сөгүп коюп, сыртыбыздан мылжыйып, күлүп коюп, жакшы сөздү айтып жүрө берген жайыбыз бар да. Кээ бир айыл өкмөттөрдө, туугандар, же болбосо ошол силердин айылыңарда барбы же жокпу билбейм, Кыргызстанда, өлкөбүздө бир начар окуялар бар. Башка жерден бирөө келип, тигил же бул айылдан үй сатып алып жашап калса, ошону жемелеп атып, кээ бир айылдарда жемелеп атып, ар кайсы жактан ушу тоскоолдуктарды кылып атып, ошол жактан тамын саттырып чыгып кеткенге аргасыз кылабыз да. Андай окуяларды барыңыздар уксаңыздар керек. Тилекке каршы бизде ошондой айванчылык окуялар бар. Кыргызстанда жок эмес. Түштүктөн келип бул жерде түндүктө жашап аткан кээ бир үй бүлөлөрдү ошентип аябай жашоого мүмкүнсүз шарттарга алып келип, анан алар көчүп кеткенге муктаж болгон учурлар бар. Түндүктөн барып түштүккө жашап, бир айга калып жашап калганда, ошондой кылып кысып, түртүп, тоскоолдук кылып атып, жакшы жашоо кылбай атып, сүрүп салган окуялар жок эмес. Аны жакшы билесиздер. Ошентип жердешчилик деп келгенде биз өлүп калабыз дагы. Анан 13 жашар кызды ошентип зордуктап жүргөн адамдар менен чогуу бир айылда кантип жашап жүрөсүздөр? Кантип ошол адамдарга кол сунуп учурашасыздар? Ошол эки кол сунуп учурашардын алдында бир эле нерсени ойлоп коелучу, ушу силердин 13 жашар кызыңарды, карындашыңарды ушинтип зордуктап атса эмне кылат элеңер силер? Ошентип учурашып жүрө берет белеңер? Ошондуктан мен ойлойм, биздин коомубуз оңолуш керек да, коомубуз ар бирибиз оңолушубуз керек. Андайларды биз коомубуздан сабак тепкилеп эмес, таш бараңга алып эмес, ошондой мамиле менен бул адамдарды моралдык биздин коомдо жашаганга укугу жок деп баарыбыз учурашпай, сүйлөшпөй, ошондой адамды
адам катары кабыл албай чыгарып салышыбыз керек андай коомду. Ошондо бизде сабак болот башкаларга. Ушундай жаман нерселерди кылсаң, ушу элге жашабай каласың, элдин арасына эл менен эл болбой каласың дегенге барышыбыз керек да. Биз анын ордуна мылжыйып, күлүп, саламдашып, ал кеткенден кийин анан көчүүнөн жаман нерселерди айтып коюп атпайбызбы? Билейген аксакал туруп алып, видеодо көрдүңөрбү, туруп алып, ал кыз өзү кыз эмес экен дейт, кыздыгы жок экен дейт. Ушундай абалга жетип калдык да биз, ушундай абалга жетип калдык. Ал эми жанагы Сооданбеков судья боюнча мен айтайын дедим эле. Укук коргоо органдары, урматтуу укук коргоо органдары, прокуратура органдары, сот органдары, мен мындай деп айтат элем. Силерде деле так гана ошондой көрүнүш да. Ошондой акмакчылыкты, ошондой келесоочулукту, дөдөйчүлүктү кылып аткан кесиптешибиз менен биз дагы мылжыйып барып учурашып, жакшы сөздөрдү айтып, кандайсыз байке, кесиптештер, андан кучакташып учураштырып. Ал дагы жашоодон чыгып калыш керек. Ошондой коомчулуктан чыгып калыш керек ал дагычы. Баарыбыз аны жана орустар айтат, порицать этишибиз керек. Андай адамдарды орусча мынтип коет, конченый адамдар деп коет да. Эми мен мындай деп айтайын, укук коргоо органдары бул сиздерге өтө чоң доо келип атат да. Силер ошондой моралдык гана чара көрбөстөн, ошондой чара көрбөстөн, дароо эле элдин ызычуусун күтпөстөн эле муну дароо эле прокуратура ошол жерден кыйкырып чыгыш керек болчу. Омбудсмен ошондо эле дароо кыйкырып чыгыш керек болчу. Момундай акмакчылык биздин кесиптешибиз кылып атат деп укук коргоо органдары, ошол судья, жогорку соттун өкүлдөрү ошондой бир мындай кандайдыр бир тез арадагы реакцияларды көрүш керек болчу да. Эми мындай кылыңыздар, мынакей килейген укук коргоо органдары системасы, өзүбүздү өзүбүз тазалап атабыз, мынакей жакшы жолго атабыз, биздин аброюбузду көтөргөнгө аракет кылып атабыз дейсиңер. Милициялар болсо айтат, биз деген ушунча бир жакшы нерселерди кылып атабыз, бирок тилекке каршы эл муну колдобой, элдин арасында аброй түшүп кетти. Сот органдары бизди бүт баары саткындар деди, бирок баарыбыз андай эмеспиз. Баарыбыз деле мындай болбойт, бирок арабызда жанагындай шүмшүктөр барып чиритип салып атат деп наалып келебиз. Прокуратура органдары дагы ушинтип наалып келебиз. Анан аягында мен айтайын, эл мындай болот. Көрдүңүздөрбү, акыйкат издеп, жанагындай нерсе болгондо эч жерден акыйкат таппай, анан жана караларга кайрылат да. Караларга деп коет го. Каралар антип моралдык анын деп отурбайт. Жанагы үчөө түрмөгө түшсө, каралар билесиздер эмне кылат аларды. Ошол эки зордукталган 13 жаштагы кыздан дагы жаман нерсени кылат. Аны мен айтпай эле коеюн эмне кылат. Ошон үчүн жанагы 3 адам эмес акмактар жанталашып, соттон эмес, прокуратурадан эмес, ошол жердеги коомдогу элден эмес. Каралардан коркуп жанталашып болгон тыйымды ар кайсы жака сунуштап актанып атат да. Себеп дегенде ал жерге барганда аларды өпкөзүн үзбөйт, башкача бир жаман нерсе кылат. Андан кийин алар адам карагыс болуп калат. Так ошондон болот да. Мына өзүңүздөр укук коргоо органда айтасыздар дагы биздин аброюбуз чыгат деп, беркилердин аброю көтөрүлүп атат. Себеп дегенде алар мындай нерсени өзүнүн мыйзам менен, элдин арасындагы акыйкаттуу мыйзам менен чечип кое атышпайбы? Ошон үчүн алардын аброю көтөрүлүп атат, силердин аброюңар түшүп атат да. Кептин баары ошондо болуп атпайбы туугандар? Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Анан биз туруп алып анан сот тигинтет, минтет деп коебуз. Ал жерде коом дагы, эл дагы ошондой чара көрүш керек. Эл дагы мондай бетине түкүргөнгө чейин барыш керек. Акмак сен шерменде бияктан көчүп кет, бияка жашаба дегенге барыш керек. Жанагы Сооданбековго окшогон адамдарды аларды дагы ошо моралдык мындай биздин арабызда жашаганга иштегенге дагы акың жок деп чыгарышыбыз керек. Биз коом ушинтип бири-бирибизди тазалабасак эчтеке өзгөрбөйт туугандар. Анда эртең биздин карындаштарыбызды, биздин кыздарыбызды ушинтип зордуктайт. Биз ошол экиге жол ачып берип атабыз. Мен ушинтип айтмакчымын да. Өкүнүчтүү, бирок ушундай абал.